Саламатсыздарбы, кыргыз журту. Бүгүн 4-ноябрь 2020 жыл. Кече Садыр Жапаровдун Сооронбай Жээнбековго белек кылып, экс-президент деп наам бергенине ошо өз оюмду саясатчы катары чындыктын ээси, ааламдын представитель өкүлү катары, ааламдан буйрулган сот, теңирдин оту катары өз оюмду айтып кетким келди. Сооронбай Жээнбековду Садыр Жапаров сооротуп койду. Сооронбай Жээнбеков соттолот. Биринчи эле себеби, Сооронбай Жээнбековго кыргыз журту добуш берип, ушул ата катары, мындайча айтканда, башчы катары тагдырын тапшырган. Сооронбай Жээнбековдун айынан мына революция аталды, бу октябрь революциясы дейбизди. Бир адам өлүп, 122 адам ар кандай травмаларды алып, бирөө колунан ажырап, бирөө бутунан ажырап, канча бир адам көзүнөн ажырап, 900дөн 1500ге чейин ошо Евроньюстун дүйнөлүк маалыматын берген караганда, ошончо адам травмаларды алды, жаракат алды. Эми буга ким жооп бериш керек? Ошол элдин найразычылыгына алып келген Сооронбай Жээнбеков жооп бериш керек. Мындай ойлонуп көрсөңүздөр, эгер адам калыс болсо, андай революция болбойт эле. Болбош керек дегеле революция эмнеге болуш керек? Ошол революция, ошол ситуацияга алып келген Жээнбеков күнөө. Бул биринчи, эмне себептен соттолуш керек деген. Экинчиден, бир жыл мурун айттым эле, Сооронбай Жээнбеков бул ааламдык билдирүү, это вселенные условия, талап, мирным путем должны передать власть Абдулдаеву. Ошондо айттым эле, мен куткарып калайын деп атам ошол кишини депчи. Жакындарым бир абийир менен калсын деп айттым. Мына укпады. Өзүнө өзү азап алып келди бул киши. Үч жыл башыбызды оорутуп, сооротуп отуруп, калыптан кошуп, коррупция менен күрөшүп атам деп, факт деп сурай берип, биздин энергиябызды жеп койду кыргыз элинен. Убактыбызды алып койду. Эмоцияга салып койду. Ушул бийлигин коргоп калам деп Сооронбай Жээнбеков Атамбаевди соттоду. Бийлигин эле коргоп калыш үчүн, анткени ал алып коем деп чыкты да, форумдун астына чыгып. Жолойго кошой чыкпаса ким чыгат, мен кошоймун деп, жолой деп Сооронбайды айтып. Ошон үчүн камаган. Дагы тыңыраак сүйлөп чыккан балдардын баарын, мына биздин, менин жардамчыларымдын үйүнө барып эсерим, апасын коркутуп, атасын коркутуп, кызыңды койду, балаңды койду деп. Сооронбай Жээнбеков ар кандай методикаң менен бийлигиң сакталып калган жок. Коркутууң менен, чочутууң менен. Мен Кудайдан буйрулган адаммын. Мен ааламдын сөзүн сүйлөп атам. Арбак ыраазы болмоюнча тириктин иши жүрбөйт. Арбакты ыраазы кылбадың сен. Ааламдан буйрулуп келген Арстан Алайга иш козгодуң. Дегеле эсели
Кыргызда дегеле мындай хандар, бийлер, баатырлар душмандан элчи келсе дагы эч качан башын алган эмес. Багын деп келсе дагы, башыңды алам деп кан жазып, тиги правители кат жазып берсе дагы, жообун айтып, талабына же көнөрүн же көнбөсүн айтып жооп кылып жөнөткөн. А сен ааламдан буйрулган элчини камадың. Иш козгодуң аркаман, кубаладың. Мен сени сактап гана калайын деген. Мына Кыргыздын бүгүнкү күндөгү ситуациясы. Буга сен күнөөсүң. Сооронбай Шарипович деп сүйлөйт да бирөөлөрчү. Сен Шарипович деп айтканга, мындай урматтап сүйлөгөнгө достоинствоң жок. Башында эле айткам, эми аппарат катары, көзү ачык катары теледебат деле. Сизди дагы, Балановду дагы ошол жерде мындай сиз деп урматтап туруп, ордуңуздарды көрө алган жокмун деп. Биз мактайбыз. Кыргыздын бир кыраан жигити спортсмен болуп чыкса, урматтайбыз ошол күндөрү. Же бир ырчыны мактайбыз, жакшы көрөбүз, бирок ырчы катары, спортсмен катары. Алардын орду спортсмен, алардын орду ырчы. Ошол сыяктуу сен өз ордуңда болсоң болмок. Эми бүгүнкү күндө дагы ушу жаңылыштарыңды билбей дагы кетип баратасың да, туура эмес дагы кетип баратасың. Сен X дегенге дагы татыксызсың. Мындай адам катары. Жашың пайгамбардыкына жетип калды. 63 жашында пайгамбар далай ишти кылып, агарып, устаттарды өстүрүп, бурулушту кылып койгондан кайтыш болгон. А сен ошо 60-тан өтүп пайгамбар жашыңда дагы ката кетирип атасың бүгүнкү күндө. Канат Исаевди колдоп, ошо менен сакталып келгин келип атат, калгын келип атат. Бул подход, бул хотуң дагы өтпөйт. Ушуну эсиңен чыгарба, Сооронбай Жээнбеков, анын тарапташтары. Өтпөйт ал. Анткени бул аалам күчтөрү жерге түшкөн, ушуну эсиңерден чыгарбагыла. Булар чындыкты гана жакшы көрөт. Сенин фамилияңа да карабайт. Сенин атыңа, сенин керек болсо тарыхыңа карабайт. Бүгүн өзгөрсөң, бүгүн колдойт. Бул хотуң да туура эмес. X деп айткандай сен 6 жыл отуруп койсоң, анда биз X дейт элек. Кандай полу X кылалы 3 жыл отурду деп. Полу пенсия берелиби? 0,5%. Жарым охрана коелубу? Мына депутаттар мына көдөн көтөрүп сүйлөп калды эле. Биз элитабыз дейт да. Атамбаев айткан туура эле, силер чимкириксиңер депчи. Атамбаевдин астындачы бардык депутат чимкирик. Атамбаев эрдиги бар, эси жок дегендей. Бакиевке ким каршы чыккан? Акаевка ким каршы чыккан? Текебаев менен гана Атамбаев каршы чыккан. Биз жаман көрөбүз мындай бир кырларын көрүп алыпчы. Айнанайын чимкириктер Атамбаевдин айтуусу боюнча. Эр жигит болуп чыгып койгулачы, ошондой учурда, ошондой кырдаанда. Эл өкүлү эмессиңер, силер элдин элитасы да эмессиңер. Силер Атамбаевди 3 жыл мурун эле кудай кылып жүргөнсүңөр. Ата кылып. Медалга тактыктуусуз деп. Сооронбай кудай келгени, өскөрдүңөр да эски кудайыңарды алып барып кырмакка келесиңер. Бүгүн ар кандай мыйзам чыгарып атасыңар.
жеке менчикке гана чыгарып атасыңар. Ушуну эсиңерден чыгарбагыла. Ааламдын программасы бар. Азыр муну адамзатты тазалап атат. Табиатты бейишке айлантып атат. Чынык адамдарды көтөрүп атат. Жалгандарды басып атат. Силердин мыйзамыңар аалам мыйзамынын астында. Копейка бир тыйынга татыбайт. Сооронбай Жээнбеков, Канат Исаев мисалы камалып чыккан, Садыр Жапаров камалып чыккан, Ташиев камалып чыккан, Талант Мамытов камалып чыккан. Ошондой эле бир тобоңорго жаңбайт биленер. Мен өткөндө айттым эле Садыр Жапаровго ушу видеодон. Садыр, сени колдойбуз деп Каптагаевди залогко ала коюп, ошол жерде Садырдын агасынын баласы, инисинин баласы, эжесинин баласы, кыскасы жакындары камалып кеткен ошондо. Андан кийин дагы бир сүйрөгөчү сен үчүн да балдар камалбасын дедим эле. Ошол сыяктуу азыр Сооронбай Жээнбеков. Могу эски бийликтегилер азыркы хотуңар менен ошо Канат Исаевди түртүп барасыңар же башканы кыласыңарбы? Акча таратып ойлоп атасыңарбы? Акча таратып анан алабыз элди депчи. Акча тараттыңар мына силер могу парламенттик выбордо. Беримдик партиясы күч колдонду, административдик ресурстарды колдонду, тыйын берди, кадыр көңүлү салды, мекенин Кыргызстан таратты, Кыргызстан алкоголдорду, алардын клиенти да, жана каракчы, алкаш, малкаш, ошолорду колдондуңар. Өттүбү? Силердин колуңар өткөн жок. Элди бусуп атасыңар, уялбай. Сооронбай Жээнбековди теледебатта айттым эле. Хан пул берип шайланбайт. Мына пул берип шайланган хан эмне болду бүгүнкү күндө? Эми таза каматкан атасың. Эми туура тазалоо болот окшойт да. Өзүңөн баштап ошо чөйрөң эми жазаланат. Алыс эмес. Сапарыңар өтө алыс эмес. Мен Канат Исаев эртең өткөрөлүм. Мисалы, кайсы жол менен ал адамзатты куткарат? Кайсы программаны берет? Мисалга, кайсы программаны берет? Кандай өткөрөт, кандай куткарат? Мынандай оочул убакта. Ошону айтпай коюңарчы. Сооронбай Жээнбеков жардам береби, Матраимов жардам береби. Ход кана ход. Мисалга мына аалам болсо, мына адамзат болсо, мындай. Ортодогу бул хан, бул энергия носитель болуш керек. Ааламга жаккан адам, адамзатты, аалам колдогон адам гана адамзатты жээрин куткара алат. Болбосо аалам азыр аябай энергиялуу. Бул взорвется, сгорит запчасти. Мына Сооронбай Жээнбековде энергия жок. Взорвется болду. Жок ошондо. Парламенти жардам берген жок. Мэриясы жардам берген жок, СМБсы жардам берген жок. Амалы иштебей калды. Аалам силерден амалдуу. Шакалы дейт. Программа түзүү берет. Вселенная сделает свои решения дейт. Мына түзгөн парламент программалар иштедиби? Иштеген жок. Ошон үчүн ушул выбордон кийин соттолосуңар да. Алыс барбайсыңар. Ушуну эсиңерден чыгарбагыла. Анткени ааламдын программасы башка. Аалам колдоп атат Абдултаевди мисалга да. Мисалга жетекчи деле өзүнүн юрисин бир жака жиберсе, аны мен жибердим эле. Могу жумушка дейт го.
аңсагандай мен да ошол эле представителимин, ишин аткарып атам ааламды. Мен атаны подвайт эткен эмесмин, досту подвайт эткен эмесмин. Ааламды эмес. Ааламды мен атамандан мурун жанымды берем чындык үчүн. Мына мындай эле элестеткиле, ортосундагы хан энергия носитель болуш керек. Вселенная менен адамзаттын ортосунда, элдин ортосунда. Кыргызда мындай сөз бар. Өзү ошол чындык. Жакшы ит өлүгүн көрсөтпөй өлөт дейт. Айланайын эски саясатчылар. Ошол ит же жоксуңарбы? Көрүнбөй эле койгулачы. Өлүк эскичилигиңерди, жеке кызыкчылыгыңарды көрсөтпөй эле койгулачы. Пёсу деп коебу, пёс итпи? Да, куйруңарды түйүп эле калгылачы ордуңарда. Жайлооңорго барасыңар, кыштооңорго барасыңар. Бул чындык. Канча возможность турду колуңарда. Кыргызды мокотуп, коркутуп башкарбайт дедим го, камап башкарбайт. Бийликти антип да сактабайт. Кыргызды өстүрүп, мактап, духун көтөрүп, жолуна салып гана куткарат. Бийлигиңди ошентип сактамаксың. Мен сенин ордуңда болсом, Сооронбай Жээнбеков, мен кылган кылыгым үчүн сен Айберди кишилең, Алла деген кишилең. Бай Кыргызда сөз бар го. Биз бала кезде окучу элек, чыгармаларын окучу элек. Курун мойнуна салып кечирим сурап келиптир деп. Элдин алдына чыгып куруңду мойнуңа саласыңбы, күнөөңдү мойнуңа аласыңбы? Мен момундай туура эмес жолго кетипмин. Бул менин ишим эмес экен. Мен аткара алган жокмун, мен башкара алган жокмун. Менин күнөөмөн бир адамдын энеси, бирөөнүн жүрөгү, көңүлү, көзү. Бул мындай ойлонуп көрчү, кайра орун алмаштырып, сенин эле балаң ары карап кетип атат, чындык үчүн. Сенин эле бала чакаңдын көзү оюлуп түшүп атат. Не дейт элең? Рахмат, слава, Сооронбай Жээнбеков дейт элең. Күнөөңдү мойнуңа алып чык. Аллахты көп айтасың, Аллах астында деле. Соттолсо соттол, ошол жерге бар, отур. Атамбаев өткөндө форумдун астынан айтыптыр, Сооронбай Жээнбековдор 3 миллиард долларды алып чыгып кетип атат сыртка деп. Ал да бекер айтылган жок. Себеби Атамбаевга менин оюм бул. Болжол. Атамбаевга каршы иш козгогондо банктагы счетторун жапкансың. Ошо Атамбаевдин акчасы бар болуш керек, ушу 3 миллиарддай. Аман болсо, мезгили келгенде ада бир чындыкты айтып чыгар. Ошо карызың менен жак Кыргыздын карызын. Илгери деле сендей аксакал эмес. Бейажал адам өлтүрүп алса, кун төлөгөн. Манас атамда да бар. Ат башындай алтын кун төлөгөн деп. Жоого барып келгендерде балдары чыгым болсо келип кун төлөгөн, керек болсо жана жоодо өлгөнчү. Кел кунуңду төлө. Сен эртең президент шайлап алып, сакталып калбайсың. Аалам бар, аалам. Адам айбириң барбы, Сооронбай Жээнбеков?
Садыр экөөң эле бири-бириңди эле сыйлап атасың го. Бирөө жок президент кылып сен аны коюп койдуң. Экөөңүз беле баягы Атамбаев айткан го, сок экөөбүз арак иччүбүз. Мен 5 граммдык Кытайдан алып келген стаканым бар эле, рюмкам бар эле дегенде. Экөөң эле бири-бириңди сыйлап атасың Садыр экөө. Ал сени экис кылып, сен болсо аны жок президент кылып элечи. Бул чындыкка жатпайт. Уят. Сен атасың. Ата чындыкка жыгылыш керек. Садыр сага пенсия берсе да албашың керек, айлерің болсын. Садыр сага экис берсе дагы албашың керек эгер уяктың болсын. Ой, мен ага недостойныймын деп. Мен bir аксакалды көрдүм, ошонун сөзүнөн кийин өзүм да сабак алып калдым. Дастанбек Сарыголукка мен bir жолугуп айттым. 120 депутат жоюлат кийин. Данышмандар кеңеши дегендер болот. Мен данышманмын деп чыгат адамдар. Анан ооба, сен данышмансың, жазган китебиң бар. Аң сезимиң бийик. Сөзүң улуу деп сени кабыл алса, анан ошого болор шайланат. Анан алар элди сатпайт, алар жерди сатпайт. Сиз ошондой боло аласызбы десем, жок. Арыстанбек инем, мен данышманмын деп чыксам, эл мени сен данышмансың деп кабыл алабы деди. Ой, мына аксакалдык сөз. Анысы кандай экс-президент дегенге эл кабыл алабы? Сооронбай Жээнбеков, уял. Жалганчылык болгон жерде жакырчылык болот. Атабыз сен болгонсуң. Жалганчылык болгондуктан кыргыз журтунда жакырчылык болуп атат. Ата баркы менен кыз өтөт дейт. Мына сенин баркың жок, кыргыз түшүп атат. Соодагер баркы менен бөз өтөт, материал өтөт. Бирок сөзүң менен Кытай сыйламак эгер ордуң аталык болсо. Ошон үчүн бир мындай өспүрүм курактан өлүм алдындагы жаткан адамды дагы дейт. Кудай акка жыгылса, тобосуна жанса кечирет дейт. Төрүңүн көрүң жакын сени. Кел тобоңа жанчы. Кел эл алдына чыкчы, күнөөңүн мойнуңа алып койчу. Анан уялбай Опунбаев менен Кашкар Жумушалиевке иш козготуп. Ал эмне? Алар исполнитель. Алар бир байкуштар. Алар мезгили келгенде көрсөтмө берет. Аткыла деген деп. Эртедир кечтир. Алам тараза. Атамбаев деле кетем деген эмес, Бакиев деле кетем деген эмес, Акаев деле кетем деген эмес. Жолдон жайганда таразалап коет, тактап коет ала. Атамбаев деле жооп берди го. Тегерегиндер көрсөтмө берди го. Чечнядан бир депутат суранган Батукаевди чыгарып койгула деп. Ошо сыяктуу көрсөтмө келип башыңа тиет акыр. Анан ошо эл өкүлдөрү өчкүлө. Сиздерде бир адамдык сыпат барбы? Адамдык. Айбайлык сыпатты кой. Улуулук сыпатты кой. Адамдык сыпат барбы силерде? Кантип эл өкүлү деп айтасыңар? Эл деген карапайым эл бул. Силер ошону чындыкты сүйлөшүңөр керек. Талап туруп өлүп беришиңер керек. А силер жеке менчик иштеп атасыңар. Жаныңар асмандан келген, асманга кетет, чындыкка бир карап койгулачы, бир көктү бир карап койгулачы.
ата бабанын арбагынын астында эмне деп жооп берем мен деп бир карап койгулачы эртедир кечтир. Аалам күчтөрү депутат болду деп аткан жок. Аалам күчтөрү адам бол, улуу болду деп. Арбай деген улуу. Арбай сыпат. Бул болгон Кыргызда. Тобуңорго жанып. Мага ишенбесеңер, ата жолу деген бар Кыргыз жергесинде. Ошого барып сурап көргүлөчү, арбайлар эмне жерге түштүбү? Багыт береби? Жаман адамды тилдейби, ичип жегенди айтабы ошолор деп. Чындыкка кошулгула, акка кошулгула, аалам мыйзамына кошулгула. Мына элди сактап калабыз десеңер, Кыргызды коргоп калабыз десеңер, жеке менчигиңерди жоюгула. Бир күйөөгө тийгенде деле кыз тагдырын тапшырат. Анысы кандай? Мен ааламга тагдырымды тапшырганмын. Чындыкка тагдырымды тапшырганмын. Ошол сыяктуу бир чындыкка бир тагдырыңарды бир тапшырып койгулачы. Артист, комик сиярды карап отурупчу. Бир жомок. Мени асмандагы Кудай келип кийип алган. Мен көрүнүш көрөм. Мени айткан, сен Кудаймын деп чыкпасаң адамзат сени кайдан табат деп. Мен айткан, сен дүйнөнү тегеретип тегизде сотто деп. Ошон үчүн мен кыргыз тукумун, карапайым элди коргоочу, адамзат тукумун оңдоочу жалгыз ось ядро менмин. Ичиме ошондой кубат, ошондой энергия берген. Кыргызда кысып баштаганда Кытайга мен вирус булут куюн жөнөтөм деген. Кытайга жөнөтөм дегенден кийин вирус Кытайдан башталды. Эгер башка жактан башталса айткыла, сенин сөзүң калп экен, сен Кудайдын адам эмес окшойсуң деп. Сооронбай туура эмес бир айтасың. Сезонуң бүттү. Кааласаң каалабасаң да маселе чечилип калды. Мен соттолбойм, Сооронбай эл революция байлаган, Чубак ажы эшкичиликке тарткан, Жумабеков, Жумабекти жалгыз эле Жумабековди элестетпегиле. Макалөнү. Баарын ошонун ичинде барсыңар, артка тартып атасыңар депутаттар. Райым миллионду ушулар соттолот деген, дагы башкалар. Мен соттолбойм, мен асмандан сот деген укук берген. Мен ошол жерде туруп дүйнөнү соттойм. Дүйнө ааламдык энергия бербесе бир адамга, же болбосо ааламдык энергия менен гана дүйнө сакталбаса сакталбай калган. Жалган болуп кеткен силердин араңарга окшош. Силердин каяшаңарга окшош. Ошон үчүн мен үстүңөрдөн эле соттоп коем, фамилия атыңарды жазып туруп. Камап анан колуңа наручник салып жүрбөйм. Соттун кыры көп. Сот десе де прямо эле түрмөнү элестетип албагыла. Ден соолугуңанбы, жакшы көргөнүңөнбү, абийириңенби, авторитетиңенби, ооруңанбы, бийлигиңен, ооматыңан жана башкадан кырсыктайсың. Үлгү кылып коет, мен үлгү, өлтүрбөй тургулу. Бул чындык. Кээ бир депутаттар айлык албай, анан 2 жылга чейин иштеп бербейбиз деп айтты дейт өткөндө. Айлык албасаң кете бер дейм, эмне жерде отурасың? Айлык бербеген жерге не барасың? Силерчи, силердин кылып аткан, сүйлөп аткан сөзүңөр могу өсүп алган адамдардын астында мультфильм. Ушуну эсиңерден чыгарбагыла. Эл өсүп алды. Комик силер. Жеке башыңарды ойлоп атасыңар. Адам болгулачы, адамдык сыпат болсунчу, биринчи адам болчу. Кыргызга башчы, адамзатка башчы болуш үчүнчү карадан чыгып, адам арбай болсоң, агарсаң, анан сени аалам келип колдогонан ишин жүрөт. Агарары эле жеке менчик,
Була берсең bir күнү шыпырып жүрөт, уят кылып, шерменде кылып. Ошондуктан Сооронбай Жээнбеков, сен соттолосуң. Тобоңо жан, чык эл алдына. Күнөөңдү мойнуңа ал, Айбир барбы? Дагы хотторуңду токтот. 2000 сом менен Айбирин саткан адамды мен мезгили келгенде, жанагы выборго барып 2000 сом менен саткан Айбирин жалганды колдогон адамды кийин ким агитатор эле ошону таап туруп, кайра ошол акчадан 10 эсе чогулуп туруп, анан кыргыздын карызын жыгам. Ким агитатор болсо, аны мен иш козгойм, мезгили келет. Асмандан соттойм мен жалганды колдогон үчүн. Асманда акча жок, асманда ак бар. Чындыкты эч качан акчага сатпаш керек. Жөн эле кутулуп кетпейт. Ошол көрсөтмөнүн баары барып башыңа тиет. Айланайын. Канатсага канат болуп бербейт. Ильястын ырындай болуп калат. Долондон канатымды кайрып алдым болуп. Белешпай калат. Же болбосо балекетке алып келет ал кишилер. Мына 3 партия баляга алып келдиби? Ошо сыяктуу баляга алып кетет. Анткени ходуң жок астында. Алам талабын билбейсиңер. Чыкпа менин алдыма, чыкпа. Мезгили келди, 2020 мен энергиям толуп кеткен. Ошон үчүн дүйнөдө чоң бурулуш болуп кетти. Жана Дастан Бекешев эки көзү көр баладан сурап койгулачы. Менин кылганым туурабы? Мен соттолбой эле экс болуп отурушум керекпи десең, 1-2 күн көзүн ирбеп айтат ошо делечи. Ошондуктан асманга караш экен. Адашпа, болду, токтот. Анан эми дагы жуманын жыйынтыгы дегенде иштин жүрүшүнө жараша дагы өз чечимдеримди чыгарып турам. Бар болуңуздар.